Аскар Акаевич дагы, Куромбек Салиевич дагы, Алмазбек Шаршенович дагы. Булар мамлекетти башкарган адамдар. Бириси жакшыраак башкарды, бириси жаманыраак башкарды. Бириси элди алдыга тартты, бириси элди артка тартты. Бирок мамлекетти башкарган адамдар. Булар биздин мамлекетибиздин туу чокусунда элди башкарган адамдар. Мен бул боюнча өтө көп ойлоном. Кантип биз Аскар Акаевичти алып келебиз? Кантип биз ошо качкан президенттерибизди алып келебиз? Ошол эле Аскар Акаевичти, ошол эле Куромбек Салиевичти кантип алып келебиз? Алар кантип элдин алдында кандай жаза алыш керек? Элдин алдында мамлекетке келип туруп кандай жашаш керек? Деген ой өтө көп келет, өтө көп келет. Мен ойлоймун, бул маселени кайсыл бир деңгээлде баары бир биз чечебиз. Чечишибиз керек. Эгерде биздин муун чече албаса, кийинки муун чечет. Мен ойлоймун, бүгүнкү президент ушул жөнүндө дагы көп ойлонуш керек. Себеби бардык эле президенттерибиз бири куулуп тиякта жүрсө, бири куулуп биякта жүрсө, бири болсо камакта жатса, кийинки президент тагдыры кандай болот? Кийинки президенттин тагдыры кандай болот? Ошондуктан мен ойлоймун, биз президенттерибизди кайсыл бир деңгээлде, мен аны азыр билбеймин, кантип качан экенин да билбеймин, бирок кайсыл бир деңгээлде президенттерибизди кайтарууга аракет жасашыбыз керек.